Hallmark Entertainment тартуулайт. Сүйүүнүн узак сапары. Эрин Контрал, Логан Бартоломью жана башкалар. Эртелегиле, таң атып кетти. Урматтуу ата-апа. Ыйык жазууда бардык нерсенин өз убагы бар делет эмеспи? Үйлөнгөнүбүзгө 2 жыл болуп калды. Эми биз Вилли экөөбүз өзүбүздүн жеке фермабызды курууну ойлонуп жатабыз. Бүгүн Кербенден бөлүнүп, Кооз жерге эл жок жол менен сапар тарттык. Ал жер фермага окшоп, жашыл эмес. Алтын түстүү десем болот. Менин кол жазмаман байкап жатсаңыздар керек. Жол төз эмес, өңгүл. Леневерден кеч кетип жатабыз деп, Вилли тынчсызданып жатат. Август айында ферманы куруп баштоо кечирек эмеспи? Мен 1 жыл бою мугалим болуп иштеп, акча чогулттук. Эми дагы бир милдетибиз башталат. Ал силердин биринчи небереңер. Бирок Виллиге бул тууралуу айта элекмин. Анын алдыда көп иши бар. Ошондуктан кое турайын. Жайланышып алгандан кийин деле айтсам жетишем. Бардык нерсенин өз убагы бар. Вилли, бир азга токтото турчу. Өзүңдү жакшы сезип калдыңбы? Ооба. Эртеден кечке арабада жол жүрдүк. Кыйналып калдым го. Караң киргенге чейин дагы 2 сааттай убакыт бар. Кааласаң жол тарта берсек болот. Жок, бар жайында. Эртең таң атпай чыгабыз. Кел, сага тамак жасап жиберейин. Трент, менимче булар жалгыз окшойт. 2 жаш бул аймакта сейилдеп жүрүшөт го дейм. Жакыныраак барып, башка кербендердин бири эмеспи экенин билип келбейлиби? Мен чарчадым. Азыр жуунганга ысык суу, ичимдик жана сулуу кыздар болсо. Ошол үчөөнүн бири болсо деле жакшы болмок. Кандай дейсиң? Көп сүйлөбөй мени байыткыла. Ал мылтыгын алды. Биз дагы даярбыз. Бирок жөнөкөй фермер мылтык алып жүрбөйт эле. Эмне кылсак, Трент? Балким эмкиде келебиз. Вилли, кашыкты алып келчи.
Кош келдиңиздер. Рахмат мырза. Фрэнк Тейлорсон. Бул аймактагы эң чоң дүкөндүн ээси болом. Мисс Лахей, бул менин жолдошум Вилли. Жакшы. Кайсы жакка жол тартып бара жатасыңар? Бул жерде калсакпы дегенбиз. Текстен жаксан үчүн бул жакшы кабар. Жер боюнча иштеген контораны бизге көрсөтүп кое аласызбы? Албетте. Ал 2 үйдөн кийин. Жакшы барыңыздар. Силер бул жерге жайгашсаңар болот. Маквен Плейтенден чыгышка карай. Көрдүңбү? Негизги дарыя так ортосунан агып кетет. Сугатка көп мүмкүнчүлүктөр бар. Жаш жубайлар үчүн эң сонун жер. Мына документиңер. Ийгилик каалайм. Бул жерге көптөр келишет, бирок аздары гана туруштук бере алышат. Биз чыдайбыз. Кудайга сыйын алып, көп эмгектенебиз. Сен эмне кылып жатасың? Үйлөнгөндөн кийин жашоомдогу эң сонун күндөрдүн бири. Биздин жашообуздагы. Мисс Лахей, Кудай күбө. Мен көп иштеп, бул жерге сага үй куруп берем. Балдарыбызды тарбиялап чоңойтобуз. Анан Лахейлердин тукуму гүлдөп, өсүп жатканын көрөбүз. Вилли, мен бул тууралуу сага айта турган сөзүм бар. Эй, токто. Мындай тур дедим. Эй, токто. Мен эч нерсе кылган жокмун, мырза. Бул аймакта бала кезинен эле тоо курдап башташат. Бул жерден биринчи ирет кичинекей баланы көрдүм. Ооба. Бул бала үчүн ушунча көп китеп алып келгениңе кубанычтамын. Жок, мен ишенем, башка дагы балдар бар. Эң алгач ферманы куралы. Анан балдарды окутасың. Дагы башкасын кийин ойлонобуз. Башкасын дейсиңби? Эмне жөнүндө экенин билесиң. Тиги бала тоокто кубалап жатканда эмне айтайын дедиң эле? Мен дагы бактылуумун дейин дегем. Салам, жаш жигит. Саламатсызбы? Мен мисс Лахеймин. Ал эми сенин атың ким? Менин атым Джефф Хафф. Джефф Хафф, канча жаштасың? 12 жаштамын. Тоокту кармадыңбы? Жок. Силердин назик мамилеңерди карап алаксып кетиптирмин. Кечирим сурайм. Тоокту кармашыңа тоскоол болгонубуз үчүн бизди дагы кечир. Ал баары бир менин тоогум эмес болчу. Мен жөн эле ойноп жаткам. Вилли! Сони, сен кайда жүрдүң? Мен сени абдан күттүм. Кайда жүрдүң? Сони, кайда барып келдиң? Кайда жүрдүң, Сони? Ага тийишпе. Ийниң менен тамашалап койдум, Сони. Болду, Мейсон. Жүр барып ичип келебиз. Сони? Бар, ойнап кел. Мени мынтип уят кылбай жүр. Кечирип кой, Сони. Мен сага бир нерсе алып келдим. Шашпачы, Джефф. Жесир аял сага тамак бербедиби? Ал мага жакпайт, Сони. Мен сени менен барым келип жатат. Ооба, бирок бара албайсың. Мен бул тууралуу сага 100 ирет айткам.
Сага бул үйдөн башка жакшы үй куруп берем. Жок. Бул абдан жакшы үй. Жүр ичин карап көрөбүз. Кандай болсо да, бул биздин биринчи үйүбүз эмеспи? Плитасы жок экен. Мен мешти деле колдоно берем. Ал менин даамсыз тамактарыма зыян тийгизбейт. Кудайым, ушул үйүбүзгө батаң бере көр жана бул үйгө кирген ар бир адамды алкышта. Амин. Амин. Менин сүйүктүүлөрүм, силерди жана силер менен өткөргөн убакытты сагындым. Кээ бирде жай соккон желден силердин үнүңөрдү угам. Вилли мени ойлондурчу болду. Ал тынымсыз иштеп жатат. Бул мени кооптондурат. Кышка даярданып жетишпей калабыз деп тынчсызданып жатат. Наристе тууралуу айтайын деп ыңгайлуу учурду таба албай жатам. Вилли көз бизге берилген жерибизди айланып чыктык. Кудай кандай гана кооз, керемет жерди жараткан. Бир нече күн мурун жакын жерден индеецтерди көрдүк. Вилли менин коопсуздугум үчүн абдан тынчсызданып жатат. Бирок индеецтер көп жылдан бери эч кимге зыян келтиришкен эмес. Вилли көз көп эмгектенип тапкан байлыгыбыз катылган картаны жиберип жатабыз. Бирок силерге анын кереги тийбейт деп үмүттөнөбүз. Вилли жергиликтүү банктарга ишине албай жатат. Анткени менен бул жер биз үчүн тааныш эмес, анан да коркунучтуу. Үч жылдан бери мал багам. Башкалардыкындай чоң тажрыйбам жок, бирок кээ бир адамдарга караганда Кудайга шүгүр. Генри, сиз кайсы жерден болосуз? Айырмасы эмне? Азыр мен бул жерде жашайм. Макул. Канткени менен бул менин ишим эмес. Капа болбоңуз. Мени жумушка алсаңыз эле болду.
Хау. Мен миссис Лахеймин. Жолдошум экөөбүз бул жерге отурукташтык. Биз мал багабыз. Бул хау деген сөз эмнени билдирет? Сиз англисче сүйлөй аласызбы? Ооба, ошондой. Менин атым Мириам. Шон Маклейндин жубайымын. Биз силердин түштүк тарабыңарда жашайбыз. Кошуна турбайбызбы? Ооба, так ошондой. Кириңиз. Үйгө кириңиз. Суранам. Мен сизди түшүнгөн жокмун. Атыңыз Джон гана Скотти десеңиз болот. Мен бала чагыман мал менен өскөм. Малды 5 колумдай билем. Анда эмне үчүн завод калган жок? Эми мен муну колдоно албайм. Ошондуктан көптөрү менден пайда жок деп ойлошот. Бирок мен сол кол менен баарын кылып үйрөнгөм. Мени жумушка алыңызчы, Лахей мырза. Сизге чын жүрөктөн иштеп пайда келтирем. Сизди кабыл алдым. Мен жаңы эле үйдү жыйнаштырып баштагам. Бул жайды үйгө айландыргым келет. Отуруңуз, келиңиз. Менимче клубникадан жасалган вареньям калса керек. Так ушундай учур үчүн сактап койгом. Алыңыз. Бул варенье биздин аймакта абдан бааланат. Абдан даамдуу экен. Мага муну жасаганды үйрөтүңүзчү. Муну менин апам жасаган. Мен тамакты анча даамдуу жасай албайм. Бала чагыман бери эле көбүнчө атама жардам берчүмүн. Ат үстүндө жүрүп, жер айдап жана тоокторду карачумун. Анда сиз бул жерде жашап кете аласыз. Көбүнчө ак кол аялдар келишет. Анан мындай иштер алар үчүн оор. Ал эми сиз баарын билет турбайсызбы? Бирок канткени менен менин күйөөм даамдуу тамак жегиси келет. Мен силерге буудай, картошка, кызылча ала келдим. Азыр бир нерсе айдаганга кеч болуп калды. Чоң рахмат, Мириам. Биз кошунабыз да. Бул жерде жашап кеткен үй бүлө бизге жардам сурап кайрылып турушса болмок. Бирок алар бизди индейцтер деп кооптонушчу. Биз бардык жардамды чын жүрөктөн кабыл алабыз. А бул эмне? Таттуу токош жасаганда керек болот. Чочкон майы. Кечиресиз, мен азыр. Булар тууралуу оюң кандай? Сиз Лахей мырзасызбы? Ооба. Фин Андерс. Мени жумушка алышыңызды өтүнөм. Балам, сен кайсыл жерденсиң? Норвегиядан. Кеме менен келдим. Бул аймакта алектенип турган иш издеп жатам. Мал багууда тажрыйбаң барбы? Жок мырза. Бирок мен күчтүү жана далуулуумун. Анан да атым бар. Макул норвегиялык Фин Андерс. Сени жумушка алайын. Тез эле үйрөнүп кетесиң деп үмүттөнөм. Тынчсызданбаңыз, Лахей мырза. Мен тез эле үйрөнүп кетем. Мага ишенсеңиз болот. Жакшы ой окшойт. Балдарыма жана атасына вареньядан жагат болуш керек. Таттуу токоштон дагы берейинби? Жок. Чоң рахмат. Эмкиде чочкон майы менен жасап көрөм. Көңүлүм айланбаса эле. Төрөй турган маал келгенде сизге жардам берем. Мен көптөгөн аялдардын көз жарысына көмөктөшкөм.
Рахмат, Мириам. Балдарга кетип алып келип берем. Жакшы болот. Алар айтасындай сабатсыз болуп чоңойгондорун каалабайм. Сиз менен таанышканыма кубанычтамын, кошуна. Мен дагы кубанычтамын. Ana, көйгөй башталды. Малчыларды жумушка алып жатат деп уктук. Орун жок калды. Булар сенин жумушчуларыңбы? Ишиң чатак экен. Чыныгы тажрыйбалуу малчылар келгенче күтүп турбаптырсың. Тажрыйбалуу малчыларды кайдан табат элем? Мен жана менин досторум өтө тажрыйбалуу адамдарбыз. Биз малдарды байлап, аларга мингенден сырткары жакшы ок атабыз. Мырза, сиз ок атмак тургай куралды оң кармай албасаңыз керек. Текшерелиби? Токто, Трент. Кеттик бул жерден. Биз уйларды айдап барышыбыз керек. Аларга көз салып тур. Мен өзүм дагы аракет кылам. Албетте, кожоюн. Лахей мырза. Карыган дагы бир ковбойду жумушка аласызбы? Бул кыйын суроо экен. Атыңыз? Менин атым Куки. Ашпошчубу? Абдан байкагыч экенсиз. Дагы бир адамды каражала албайм. Убактылуу сынак кылыңызчы. Вилли, кандай гана керемет ойлар. Саламатсызбы, Лахи айым? Менин сүйүктүүм, кымбаттуу мисс. Таята тайыны болорубузду эстегенде кубанычка бөлөнүп жатабыз. Сен дагы бактылуу болуп жатсаң керек. Эмгекчил күйөө бала менен бул тууралуу сүйлөшкөн чыгарсың. Апаң мага сени менен кош бойлуу болгондо сүйүнчүлөгөнү али кичи эсимде. Мен анда ашканада тамактанып жаткам. Баарынан да апаңдын жүзүнөн нур төгүлүп, бактылуу жылмайганы көз алдымда. Өзүңдү жакшы сезип жатасың деп үмүттөнөм. Кош бойлуу учуруң ойдогудай өтүп жатабы? Сени жакшы көрөм, жаркыным. Аялым экөөбүздүн инициалыбыз. Эң сонун акыл экен.
Аялымсыз эч нерсе болбойт болчу. Ошондуктан адам ата-энесин калтырып, аялы менен биригет. Анан экөө бирдене болот. Башталыш кетеби? Мен ыйык жазууну окугам. Жакшы кетет. Канткени менен сен үчүн кубанычтамын. Жакшы үй бүлөнү сакташ керек. Сөзсүз түрдө сакташ керек. Сен өз тажрыйбаңды айтып жатасыңбы? Скотти, дагы бирөөнүн даяр болду? Жок, азыр боло элек, күтө тур. Сиз кайда барасыз? Мен кошуна Маклейндерге барып келейин. Бир нече сааттан кийин келем. Ал мага караганда ат үстүндө эркин жүрөт экен. Буйвол. Бул ак адамдардын иши эмес. Алар буйволдун терисин гана алып кетишет. Ал эми индейстер бардыгын колдонушат. Терисин, этин, мүйүзүн, жада калса кээ бир сөөктөрүн. Өткөн жумада миссия экөөбүз бир нече индейстер көргөнбүз. Канткени менен буйволдун этине караганда менин малдардын эти жакшы. Индейстер көптөн бери эле бул жерге кол салышпайт. Жүрү балдарга айталы. О, Кудайым, бул атка канат бере көр. Фин. Скоттини алмаштырчы. Ооруп жаткан уйларды айдап келиш керек. Макул. Лахи айым үйдөбү? Жок, мырза. Кошунда Маклейндерге китептерди жеткиргени кеткен. Ал атты жакшы минет экен. Мериям! Сиз бул жакта коопсузсуз, Лахи айым. Абдан өкүнүчтүү. Эмнеге силер бул аялды коркуттуңар? Биз жөн гана тамашалап койдук. Эми курчтырмактык. Бизге көйгөй жаратканыңар барбы? Лахи айым, кечирим сурайм. Мисси, бул менин энем, аты Курчтырмак. Менин мергенчилерим сизге эч кандай жаманчылык каалаган эмес. Лахи айым. Болгону кичине тамашалап коюшуптур. Сиздин кош бойлуу экениңизди билгенден кийин жолдо коргоп, бизге аман эсен алып келүүгө аларды жиберген. Бул менин күйөөм Шон. Сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Мен дагы. Бул Роберт жана Брюс. Саламатсыңарбы, балдар? Өтүңүз.
Мен бул китепти алсам болобу? Ооба. Эми булар силердики. Балдар, бул китептерди бардык америкалык мектептерде окушат. МакГаффи деген ким? Огайодагы мугалим. Ал бардык америкалык балдарды окуганды үйрөтүшүм керек деп чечим чыгарган. Америкалык балдардыбы? Ооба мырза. Көз өтүп кеткен президентибиз Линкольн Америкада жашаган ар бир инсанды америкалыктар деп эсептечү. Рахмат, Лахей айым. Китептерди алдыңарбы? Эми бардык балдар жана эркектер эшикке чыгып тургула. Биз аялдар өзүбүзчө сүйлөшүп алалы. Вилли, бул Мириам. Жана анын күйөөсү Шон. Бул болсо иниси Курчтырмак. Биз тоого барып мергенчилик кылабыз. Буйволдарга гана кол салабыз. Мен силердин малдарыңарга тийбегиле деп буйрук бердим. Алар аны сакташат. Мисси, үйгө кеттикпи? Маклейн мырза, Маклейн айым, Курчтырмак. Жакшы калыңыз. Рахмат. Жакшы бар. Рахмат. Карачы. Ал бир эки жумада жакшы болуп калат. Биринчи жолу аны мындай абалда көрүп жатам. Сен эмнени ойлондуң, Мисси? Мен болгону бир нече китепти МакГаффиге алып бардым. Мириам балдарды окутушумду суранган. Эмне үчүн Мариямга барам деп мага айткан жоксуң? Сен жалгыз кетип калдың. Мен тышсызданам. Эч качан мындай кылбай жүр. Мен аларга бара берем. Барбайсың. Мен барам. Мисси, кымбатым. Сен сабак бергиң келип жатабы? Жок. Мен башка үчүн ыйлап жатам. Эмне үчүн? Анткени Мириамды Кудай өзү бизге жөнөттү деп ишенем. Эмнеге? Биздин наристебиз аман эсен эң соолукта төрөлүшүнө жардам берсин деп. Биздин балабыз? Мисси? Суранам, коркпо. Мириам көп аялдарга көз жарууга жардам бериптир. Көптөгөн жылдар бою наристелерди кабыл алыптыр. Биздин наристебиз? Вилли, сен куанбай элесиңби? Мен дүйнөдөгү эң эле бактылуу адаммын.
Абдан даамдуу болуптур, Куки. Абдан жакшы. Мындай салкын түндө абдан жагымдуу экен. Мына бул журканды жамылып алсаңыз, жылып каласыз. Ага эски журканды бербей эле койчу. Меникин алыңыз, Лахи айым. Жок, рахмат, баары жайында. Сен аларга айттыңбы? Бизде эң эле күчтүү суусундук кофе болгондуктан, аны Лахи мырзалардын сүйүнүчтүү кабары үчүн көтөрүп, жакшы каалообузду арнагыбыз келет. Кошулабыз. Вилли, Угуп атам. алар бүгүн мага ушунчалык көңүл буруп, кам көрүштү. Жумушчуларбы? Ого. Аның чын. Алардын үй бүлөлөрү барбы? Мен алар тууралуу аз эле билем. Эң негизгиси алар жакшы иштешет. Биз алардын үй бүлөлөрү тууралуу билишибиз керек эмеспи? Мисси. Көбүнчө ковбойлор бул жерге көйгөй болгондуктан улам келишет. Ошондуктан сен бул нерсени сыйлашың керек. Менимче алар өздөрүн абдан жалгыз сезишсе керек. Сен эң сонун апа болосуң. Ошентип, алар жалгыз калып өз тагдырларын чечишти. Мени бүгүн байткылачы. Вилли сени ыйык жазууну билет экен деди. Ар жекшембиде биз ыйык жазууну окуп сыйынабыз. Бизге кошулушуңду сунуштайм. Рахмат, Лахи айым. Бирок мен келе албайм. Сен жыйынга барбайсыңбы? Мен жыйындын жетекчиси болчумун. Койчу. Ооба. Кудай берди, Кудай алды. Ал сенден эмнени алды эле? Эң эле кымбат адамды. Менин аялымды. Фин, бери келчи. Бул атты такалыш керек. Макул. Кутман таныңыз менен, Маклейн айым. Лахей мырза. Мисси менен шарга барасыңарбы? Ооба. Маклейн айым, биз биринчи ирет кезиккенде мен Бул жерде кошуналар бири-бирине абдан керек. туура айтасыз. Келиңиз. Рахмат. Дагы бир жолу көрөлү.
Сеники оңайлы болуп жатат го, Сони. Мен ал үчүн абдан көп үйрөткөнүкөм. Анын жыйынтыгын көрүп турасың. Бери кел. Эсиңдеби, мен сага көрсөтпөдүм беле? Жипти сол колуңа кармайсың. Түйүндөр жокпу деп карап ал. Бул лассо. Эми, эмне болорун карап тур. Кел, өзүң кылып көр. Чыканагыңды бош коюп, качан даяр болгондо ыргыт. Ай, кайрадан болбой калды. Баары жайында. Көнүнгө бер. Саламатсызбы? Мен мисс Лахеймин. Ал азамат бала экен. Менин иним. Анын тууганы бар экенине кубанып турам. Ал үчүн кабатырланып жаткам. Баары жайында. Силердин ата-энеңерчи? Алар каза болуп калышкан. Таарынбаңыз, бирок бул сиздин ишиңиз эмес. Хаф мырза, бул жөн гана машайыкчылардын милдети. Мен силерге тоскоол болгон жокмунбу? Сага эмне керек, Трент? Атка мин, жөнөшүбүз керек. Кеттик. Сони, мен жагачка жипти илдим. Көрөсүңбү? Мен кетишим керек. Өзүңдү жакшы алып жүр. Сен кайра келесиңби? Менин жибим сенде да. Мен сөзсүз кайра келем. Сони ар дайым ушинтип кетип турабы? Анын жумушу ушундай. Жеке фермабызды куралы деп иштеп жүрөт. Жакшы байкең бар экен. Малдарыңар мыкты экен. Аны чогултканда көрөбүз. Азыр болсо эс алалы. Балдар, Маклейн мырза. Эми силер бул тамгаларды өзүңөрдүн тактайчаларыңарга жазып, үнүңөрдү чыгарып окугула. Аларды жаттап алсаңар, толук алфавитти билип каласыңар. Бири-бириңерге жардам бергиле. Суук түшүп калды. Курчтырмак эртең өзүнүн лагери менен кетип жатат. Сиз суук орунуп калбаңыз. Мен сабакты убактылуу токтото турайын. Лахи айым, балдар сизден көп нерсени үйрөнүштү. Окууну улантыңыз, Маклейн мырза. Мен Х'дан башталган сөздөрдү таап албай койдум. Ооба, ортаңга. Шон өзүнүн колун коердо, ар дайым аны колдончу. Жок, эми андай болбойт. Жакында кар жайт. Эсиңизде болсун. Алар менен сөздөрдү кайталап туруңуз. Качан кайтып келгенде, кийинки этапка даяр болуп каласыңар. Мен баардыгын аткарам. Жакшы. Сизди жана үй бүлөңүздү Кудайым сактасын. Рахмат. Мириам, көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Жакшы жетип алыңыз. Рахмат. Жакшы калгыла. Вилли жана анын жумушчулары малдар кыштан аман эсен чыксын деп көп иштеп жатышат. Бул жерге буржак эгебиз.
Куки экөөбүз жазга жерди даярдап койдук. Бул жерде эң сонун бакча болот. Ушундай досум жана аш бозчум болгонуна кубанычтамын. Бул жака картошка отурсак болот. Акырындап баардыгы ордуна келип жатат. Өзүбүздү үйдөгүдөй сезип баштадык. Ар жаашын күтүп, эс алганы жумушчулар шаарга кетишти. Бул жолу ийгилик мен тарапта. Бизге эмнең бар экенин айтпайсыңбы? 3 картабы? Билли баарынан көп жана оор эмгектенип жатат. Наристебиз тууралуу уккандан кийин ого өтөр тынчсызданып, эс албай калды. Кышка даярдык көрүп жатып, Эйса Машаяктын төрөлүшүн күткөн Ишаяны эстедим. Эйса Теңирдин туулган күнү жакындаганда силерди эстеп жүрөгүм жылып кетти. Үшү элесиңби? Баары жайында. Сен эмне ардайым жылуусуң? Ал дургай буттарың дагы ысык экен. Сенин мууздай тоңгон буттарыңды бирөө жылытыш керек да. Ошондуктан экөөбүз бири-бирибизге төп келет турбайбызбы? Кар жаайт окшойт. Көпкө жаабай дагы жакшы болду. Бул үйдө биз биринчи ирет Ыйсанын туулган күнүн тосот экенбиз. Ата-энеңди, кийинилериңди, үй бүлөңөрдөгү салттарыңарды сагынып жатасыңбы? Албетте сагындым. Бирок бул жерде өзүбүздүн салттарыбыз болот. Катуу суук болуп кетелекте, азыркы ирет шаарга барууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан көрө Ыйсанын туулган күнүнө кандай белек алганын келерин айтып кой. Жок, эч нерсе сата албайбыз. Акчаны коротпой эле коелу. Анда эмне? Майрам күнү жакын адамдарым эле жанымда болсо болду. Бул меники. Жок. Сен саат алдың го? Менин саатым сынып калды. Ошондуктан аны алдым. Уурдаш үчүн убакытты билип турушум керек да. Дагы акча берчи. Жок. Сенде 2 жасалга жана саат бар. Менде болсо эч нерсе жок. Силер өз үйүңөр болушун каалайсыңарбы? Кофе? Достор, Лахей айым силерге бир нерсе айткысы келип жатат. Ыйсанын туулган күнүнө аз убакыт эле калды. Санта Клаус бизди бул аймактан таппайт деп сөз берем. Табат, менин аялымдын силерге айта турган сөзү бар. Билли экөөбүз баарыңарды Ыйсанын туулган күнүнө арналган кечки тамакка чакырабыз. Эгерде силер башка жактан өткөрбөсөңөр, анда чечтик. Майрам ар түрдүү даамдуу тамактар менен өтөт. Тамактарбы? Аларды сиз кантип даярдайсыз? Мен сенин жардамыңа үмүттөнгөм, Куки. Мен алам. Лахей айым. Джефф, эмне болду? Лахей айым, мен Сониден кат алдым. Эмне деп жазыптыр?
Мен окуганды билбейм. Бери кел. Сүйүктүү энем Джефф. Бул жерде күн абдан ысык экен. Мен сага өз эле секирген бурчак алып келем. Өзүңдү жакшы алып жүр. Эйсанын туулган күнүнөн кийин кезигебиз. Сони. Мисси, кетишибиз керек. Рахмат, Лахи айым. Ал ар дайым чуркап кетип калат. Менимче бул кат Ыйсанын туулган күнүнө чейин жетсе керек. Канча убакыт бою дүйнөдө караңгылык өкүм сүрүп келген. Бирок жөнөкөй мал акырда. Куткаруучу төрөлүп. Жарык жаркырады. Теңирдин жарыгы бизге берилди. Бизде үмүт отун тутандырды. Жана аны башкалар менен бөлүшүүбүздү каалады. Сенин сүйүктүү жылдызчаңды жөнөтүп жибердим. Ал Лахейлердин үйүндө жаңы салттын башталышына көмөк көрсөтсүн. Жана эсиңде болсун. Биз оюбузда силердин жаңы фермаңарда чогуу майрамдап жатабыз. Сени сагындык. Бирок биздин жүрөктөрү сүйүү менен байланганын бил. Аны оро. Дагы бир жолу. Орой бер. Ошондой, эми жакшы болду. Түшүнбөй жатам. Майрам башталайын деп жатса, Вилли эмнеге шаарга кетти? Ал азыр келип калат. Тынчсызданбаңыз. Вилли, майрам күнү кайда кетип калдың? Билем. Бирок бизге майрамга дагы бир конок келди. Майрамыңыз менен, Лахи айым. Майрамың менен, Джефф. Кире кой. Бир эле нерсе жетишпей жатат. Бул жылдыз менин бала чагыман бери баардык балатыларды кооздоп келген. Кана эмесе, элчи. Кел жигит, илели. Рахмат, Лахи айым. Көп жылдардан бери мындай майрамды көрө элек элем. Көп жылдардан бери эмес. Менин жашоомдогу эң бир сонун майрам болду. Рахмат. Бирок Куки болбосо мен эч нерсе кыла албайт болчумун. Рахмат, чоң рахмат. Эми белектерди ача турган убакыт келдиби? Ооба, Джефф. Азыр эң сонун учур. Макул, көрөлү. Фин. Скотти. Хенри. Джефф. Бул мага экен. Куки. Кана эмесе, ачкыла.
Рахмат, Бахи айым. Жашоомдогу эң сонун майрам болду. Меники дагы. Скотти, эмне болду? Бул менин Исанын туулган күнүнө алган биринчи белегим. Макул, мырзалар. Мен ыйык жазуу тууралуу силер кандай ойдо экениңерди билем. Бирок ансыз бул майрам эмес. Эгер ыйык жазууну окуганга калсаңар кубанычта болом. Бирок кетебиз десеңер, Мен калам. Ооба. Мен дагы. Анда мен деле калам. Лука жазган жакшы кабарданбы? Ошентип. Жусупта Галилеядагы Назарет шаарынан Жүйүт аймагына, Дөөттүн шаары Бейтлехемге жөнөдү. Ал өзү менен убадалашып койгон кош бойлуу аялы Мариям менен бирге каттоодон өтмөкчү болду. Алар Бейтлехемге келишкенде, Мариямдын төрөр маалы келип, тун уулун төрөдү. Аны ороп, сарайдагы акырга жаткырды. Ошол жерде түнкүсүн талаада түнөп, малын кайтарган койчулар бар эле. Күтүлбөгөн жерден аларга Теңирдин периштеси көрүнүп, Теңирдин даңкы жаркырады. Койчулар аябай коркуп кетишти. Периште аларга коркпогула. Мен силерге бардык адамдарды сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм. Бүгүн Дөөттүн шаарында силер үчүн куткаруучу төрөлдү. Ал Машаяк Теңир. Амин. 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 Хау. Мен сизди сагынып кеттим, кошуна. Мен дагы сагындым. Сони. Кандай назик. Силерде адамдык жакшы сапаттар калбай калганбы? Койчу Майсан. Мейли экөө сагынычын тарата алсын. Трен, сен абдан боору керек экенсиң. Read him and weep. I'll go around back and get that for you. The deal, boys. As long as the old man don't blow it. That's a pair right there. Силердин жаныңарга отурсам каршы болбойсуңарбы? Биз кетели деп жатканбыз. Мен утулдум. Дагы бир жолу ойнобойлубу? Скотти, мен утам го дейм. Фин, сенин эч нерсең калбай калды. Мен сага төлөп берем. Бардык ковбойлор сыяктуу эле малдар сатылганда бизге төлөнөт. Жок, Лахей мырза бизге ар дайым төлөп турат. Ал акча салынган банканы казып катып койгон. Ал жер астындагы кен байлыкка окшош. Аны укпай эле кой. Бул мас болуп калды. Кеттик, Фин. Жерге катылган кен байлык. Генри жекшембилик чогулушка кетти. Мен дагы барсамбы?
Эгерде алар айткандай ишеним, аларды ушундай деңгээлге жеткирсе, кээ бирде барып турсам окшойт. Генри, бүгүнкү жолушту алып барбайсыңбы? I don't know, man. Билбейм. I'm afraid I'm Мен көптөн бери алып бара элекмин. kinda hard to Кайрадан баштаган оор экен. start. Абдан оор. Коркпой эле кой. Кудай сага жардам берет. Lord, Теңирим, sometimes кээ бирде we look. карап турсак дагы көрбөйбүз. Times we Тыңшап жаткан сыйбыз бирок укпайбыз. please Суранам, open our сенин чындыгыңа биздин көздөрүбүздү жана кулактарыбызды ача көр. Amen. Амин. 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 Жекшембе күнү биздин эшик бардык адамдар үчүн ачык. О, Фин. Белгир, сени көрүп кубанып турам. Sorry, boss. Кечириңиз кожоюн. You have to jump on. Ал мени алдап What do кетти. you want? Сага эмне керек? Money. Акча. Let's go. Баскыла. Буларды ээрчигиле. Тургула, кыймылдагыла. Тезирээк. Кана алдыга жөнөгүлө. Кутманды тааңар менен. Сони? Джефф, мен сенин бул жакта экениңди билген эмесмин. Сен эмне кылып жатасың? Кандай гана көрүнүш. Бардың ары отургула. Тезирээк. Сага дагы тийиштүү. Ал айткандай кыл. I'll just go over Мен барып байлыктар катылган картаны алып келейин. Ага тибе. now. Мен атайлап эле I missed on. кыя аттым. But I won't do it Кийинкисинде twice. мындай болбойт. Соронам, сен көрүп турасың го, ал кош бойлуу да. I'm expecting Абдан to come жакшы. back here with more Кайра money than I көптөгөн left. акча менен кайткың келип жатат. Бизде акча бар деп бекер ойлоп жатасыңар. Well, Норвегиядан келген жумушчум ичип алганда тилине ээ боло албай калган жайы бар экен. couple of pints. Showing off. Акчасын чачып, кожоюнум байлыгын жерди казып катып койгон деп мактанды. Plan. Байла. Ал айткандай кыл, мисси. Баары жакшы болот. Биз жерди казып катып койгон жер эсиңдеби? Эстеп жатам. Сени менен баары жакшы болот. Болду, жетишет. Enough said. Бүгүн мени байытчы. Кеттик. Тез, Мага жерди казганга бир нерсе керек. колуң менен эле каз. Тезде. Is that it? Болду, ташта. Бардыгын ыргыт. Абдан жакшы. Эми калгандарын көрсөт. Бул болгон акчабыз. Башка жок. Жок, бул бар эмес. Антпесин норвегиялык жумушчуңар акчасын чачпайт эле да. Ал акчалай төлөп жаткан.
Азыр бир эт болсо жейт элем. Мени бошот. Сен каалаган тамагыңды бир заматта жасап берем. Мени эмне, акылсыз деп ойлоп жатасыңбы? Working for Trent, ain't Сен Трентке иштейсиң да, туурабы? Equal partners. Биз бирге иштейбиз. you? Right, Sonny? Ошондойбу, Сони? You equal partners Сен бул with бандиттер those менен lowlifes? бирсиңби? Оозуңду жап. Эмне үчүн иниң айтып бербейсиң, Сони? Did you tell him what Кандай you жол do to менен make акча табарыңды айтпайсыңбы? Somehow all you Сенин do is кылган lie жумушуң and күнөөсүз адамдарды уурдап тономой, балким бир эки кишини өлтүрсөң керек. Бул калп. Ал жаңылып жатат деп айтчы, Сони. Сен эч кимди өлтүргөн жоксуң. Айт ага, айт, Сони. Сен жаман адам эмес экениңди айт. Мен эч кимди өлтүргөн эмесмин. Эч качан. Түшүнбөй жатасыңбы, Джефф? Мен муну экөөбүз үчүн кылып жатам. Биздин келечегибиз үчүн, экөөбүз кыялданган келечегибиз үчүн. Жок, Сони. Андай болбойт. Муну көрсө ата-энеси эмне демек? Алар колдомок. for you, Sonny. Өзүңдүн жана иниңдин жашоосун курууга аракет кыл дешмек. Алар сени азыр асмандан карап, сыймыктанып жатышат деп ойлойсуңбу? Aren't you tired of living Сен ар кайсы жерде жашагандан чарчаган жоксуңбу? Huh? Сенин үйүң жок. no place that's really Биз yours? экөөбүз үчүн жакшы жашоону Want a курум better келет. life for us, Джефф, ошондуктан мен бул ишке Why бардым. doing this? Бул адамдар менин досторум. Лахи айым мени окутуп, Лахи мырза болсо, жекшембилик чогулушка алып барат. Жана фермер болууга үйрөтүп These жатат. are the kind of people Мындай who's адамдардыкы ар дайым бар жайында. fine. We ain't Булар taking кийин nothing иштеп from them. таап We can't алчу get back акчанын 10 times over. 10дон 1 эле бөлүгүн алып жатабыз. When this is over, you Мунун баары spend бүткөндө more time экөөбүз ар дайым бирге болобуз. Get it Аны out алып there. чык. Мага ыргыт. Сенде мунун ачкычы барбы? Жок. Мейли, мынтип эле ачалы. Кандай гана керемет. Колуңду көтөр. Сен курал менен колдогонду билесиңби? Мен атайлап кыяттым. Кийинкисинде мындай болбойт. Shooting a man's a different Адамды атуу бул такыр башка иш. woman like yourself wouldn't hurt Сендей боорукер машаякчы аял эч кимге зыян келтире албайт. Эми эмне кыласың? Дагы 2 жолу ок атылды. Сони, жардам бер. This is for your own good. Өзүң эле жакшы болот. Look. Карагыла. Where's Аял гана, Трент. What did you do? Аны эмне кылдың? Ал кайда? Аны алып кел. Аны тап. Сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Макул, Джефф. Мен бардыгын кылам, бардыгын. Аны алып кел. Mate, listen to me. Джефф, бар жайында. Мен уксам. Мен колуман келени кылам. Аны эмне кылдың? Ал кайда? Бар жайында. Бар жайында, Джефф. Where is she? Трент, ал кайда? You better
Аны менен баары жакшы деп айтчы. Help me. Жайдан тур. Мылтыгыңды ыргыт, же бул өлөт. Месси? Месси? Сони, Виллинин колун бошот. Бирок абайла. Тренттен кутулганыңа ишин албай жатам. Менде анын мылтыгы жана кийимдери турат. Месси? Андан мылтыкты алып, алысыраак кет. Мен силердин колуңарга түштүм окшойт. Sonny? Сони, Tie him бизди байлагандай аны байла. And maybe Биз балким сот алдында сени актайбыз. Кел, мен сага жардам берем, Сони. Сони! Баары жакшы болот. Мени калтырба. Мени калтырба, Сони. Бирдеме кылгылачы. Мен колуман келсе чын жүрөктөн жардам бермекмин. Ал бизге зыян келтирбейт деп ишенгем. Мени кечирип койгулачы. Суранам. Суранам, кечиргиле. Андан үч албагыла. Анын эч кимиси калган жок. Биз сени кечиребиз. Ал биз менен калат. Сөз берем. Атам сыймыктан алгыдай болуп чоңойоң деп сөз берчи. Угуп жатасыңбы, Джефф? Сөз берем. Мени сагынбайм деп дагы сөз бер. Колуман келбеген нерсени сурабачы. Мен сен үчүн сыйынам, Сони. Мен үчүн сыйынып, убакыт коротпой эле коюңуз. Анткени көп жаман иш кылдым. Кечиримге татыксызмын. Long ago, Көптөгөн жылдар мурун, Сони, сен сыяктуу ууруну айкач-чыгашка келип, өлүм жазасына өкүм кылышкан. the Lord about Айкач-чыгаш үстүндө ал Кудайдын куткаруучусу тууралуу жакшы кабарды уккан. gonna be in peril. Ал тургай бейишке бара тургандыгы тууралуу ага айтылган. He's waiting for Теңир сени күтүп жатат. you. Тынчтык менен бара бер. Thou anoint us, Башымды зайтун майы менен майладым. and my cup. Чөйчөгүм ашып-ташып төгүлүп турат. Surely goodness Береке менен ырайым мени shall өмүрүмдүн follow аягына me чейин all the коштоп days of жүрсүн. my life. Ошондо мен Теңирдин Dwell үйүндө in the түбөлүп house of the болом. Lord forever. Амин. Джефф эми биздин үй бүлөнүн мүчөсү. Ооба. Эгерде качандыр бир убакта Лахейлердин фамилиясын алууну кааласа, мен каршы болбойм. Андай болсо эң сонун болмок. Бизге кененирээк үй керек.
Балким арткы дубалды бузуп салып, 2 уктоочу бөлмө куруп койсокчу. Вилли, Эмне болду? өзүнөн тур, кийин. Убактысы келди окшойт. Бирок Мириам дагы бир нече жума бар дебеди эле. Жок, Мириамды алып кел. Тезирээк. Эмне болду? Бүгүн сен жумушчулар менен уктайсың, Джефф. Чыныгы ковбойлордой болуп. Мен төрөйт окшойм. Мен барып малдарды карап келейинчи. Okay, sure. Ооба, албетте. I'll go. Мен сени менен барам. Maybe I'll. Мен дагы кичине күтө турам. Okay. Макул. Yeah. Мен деле күтө турам. Силердин тун уулуңар төрөлүп жаткан жок. Токтоткула. Эч кандай үн угулбай калды. Сүйүнчү, уулду болдуң. Вилли. Жакын келип уулуң менен тааныш. Биз аны кандай атайбыз деп ойлонбоптурбуз. Мен ойлонгом. Ал Мэтью болсун. Сен ненеңди? Мэтью, Исайя, Лахей. Мэтью. Ага жарашат экен. Эми булар канчет? Ал эс алыш керек. Бирбей тургула. Баары жайында, Мириам. Келип көрсөңөр болот. Мен ошол күнү жашоодогу саякатыбызды аяктадык деп ойлогом. Бирок бул сапар кандай гана узак экенин эми түшүнүп турам. Ал өмүр бою созулат. Ар күнү фермада Кудайдын жараткандагы оюн жакындан сезип билем. Жашоодогу бүтпөс сапар. Мен сени сүйөм. Жакшы бар, Вилли. Неберелериңер көз көрүнө чоңоюп, көчкө толуп жатышат. Мэтьюнун көзү сиздикин тарткан. Алтай атамды жакында көрөм деп үмүттөнүп жүрөт. Жакшы бар, Генри. Джефф чоңойду жана Лахейлердин фамилиясын алгандан сыймыктанып жатабыз. Жакшы бар, Скотти. Жакшы туруңуз, Лахей айым. Биз жакында келебиз. Көрүшкөнчө, Куки. Саламатта болуңуз. Сапарыңар байсалдуу болсун. Фермабызга дагы 40 мал кошулду. Вилли жана жумушчулары аларды мал базарга алып кетишти.
Oh wow, this is huge. Биз мол түшүм жыйнап алдык. Бин билсин, кийинки жылда бизди эмне күтөт? Теңирдин сүйүүсү, жакындарымдын сүйүүсү алдыдагы жолумду жарык кылып жатат. Ошентип, баардык нерсенин, асман астындагы баардык нерсенин өз убагы бар деген сөз жашообузда көрүнүп, ишенимибизди арттырып жатат.